Қазақстанда Zoom альтернативасы түзілді. Видеоконференциялар үчүн атамекенде косыл тиркемеси мамлекеттик органдарда тесттен өткөрүлүп, учурда видеоконсультацияларды уюштуруу үчүн колдонулууда. Казакстандык өнүмдүн негизги өзгөчөлүгү бул программада убакыт жагынан чектөө жок. Ошондуктан тиркеменин чөйрөсүн кеңейтүү жана аны андан ары өнүктүрүү пландаштырылууда. Мындан тышкары программаны адаптациялоо жана билим берүү тармагында да колдонуу көздөлүп жатат. Эске сала кетсек, президент Касым-Жомарт Токаев окуу процессине керектүү бардык функцияларды камтыган бирдиктүү онлайн платформа түзүп чыгууну тапшырган. Ал кезде коронавирус пандемиясына байланыштуу дүйнө жүзү боюнча окуучулардын жана студенттердин көпчүлүгү дистанттык окутуу форматына өткөн. Ал эми 2021 жылдын күзүндө санариптик өнүктүрүү министрлиги видео байланышка арналган 50 казакстандык платформаны карап жатканын маалымдады. Анын 5-ин видеоконференция үчүн колдонду. Основное преимущество заключается... Биздин негизги артыкчылыгыбыз система Казакстандын аймагындагы серверлерди гана колдонууга арналгандыктан башка өлкөлөр менен маалымат алмашуунун алдын алат. Мындан тышкары косул маалыматтык коопсуздукту талап кылган бардык текшерүүлөрдөн ийгиликтүү өттү. Анткени бул мамлекеттик органдар үчүн абдан маанилүү. Жалпысынан тутумда видеоконференция өткөрүү үчүн зарыл болгон бардык функция бар. Дагы бир артыкчылыгы колдонууга оңой жана атайын жабдууларды талап кылбайт. Ошондуктан ал ар кандай техника менен колдонууга ыңгайлуу. Мы на постоянной основе обновляем и развиваем продукт, дополняя его новыми возможностями.